4-cü bölüm. Ошондуктан Ысрайыл өлүп калбашыңар үчүн жана ата-бабаларыңардын Кудай Теңири берип жаткан жерге барып, аны мурастап алышыңар үчүн мен силерге аткарууну үйрөтүп жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды ук. Мен силерге эмнени осуяттасам, ага эч нерсе кошпогула да, андан эч нерсе албагыла. Кудай Теңириңер берген осуяттарды аткаргыла. Теңирдин Баал-Пеорду эмне кылганын өз көзүңөр менен көрдүңөр. Баал-Пеорду ээрчиген адамдарды Кудай Теңириң силердин араңардан кырып жок кылды. Силердин араңардан Кудай Теңириңерге жабышкандары азыркыга чейин тирүү. Мен силерге Кудай Теңирим берген мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү үйрөттүм. Ээлегени бара жаткан жерге барганыңарда ушуларды аткаргыла. Ушуларды сактагыла жана аткаргыла, анткени башка элдердин алдындагы силердин акылдуулугуңар менен эстүүлүгүңөр ушунда. Алар бул мыйзамдарды угуп, ушул улуу эл гана даанышман да акылман да экен деп айтышат. Качан чакырса да ушунчалык жакын болгон биздин Кудай Теңирибиздей Кудайы бар улуу эл барбы? Мен бүгүн силерге берип жаткан мыйзамдай ушунчалык адилеттүү мыйзамдары менен көрсөтмөлөрү бар улуу эл барбы? Сак бол, жаныңды бек сакта. Өз көзүң менен көргөн иштерди унутпа, аларды өмүрүң өткөнчө жүрөгүңдөн чыгарба. Аларды балдарыңа, балдарыңдын балдарына үйрөт. Сен Хорепте Кудай Теңириңдин алдында турган күн тууралуу, ошондо Теңирдин мага, элди мага жыйнап кел. Мен аларга сөзүмдү айтам. Ал сөздөн алар жер үстүндөгү бүт өмүрүндө менден коркуп жүрүүнү үйрөнүшөт. Аны балдарына да үйрөтүшөт дегенин айт. Ошондо силер чогулуп келип, тоонун этегинде турдуңар. Тоо болсо асманга жете жалындап күйүп, булут жана караңгылык каптап турган. Ошондо Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн. Силер анын сөздөрүн уктуңар, бирок бейнесин көргөн жоксуңар. Силер анын үнүн гана уктуңар. Ал силер аткара турган 10 осуяттан турган өзүнүн келишимин жарыялап, 2 таш лоокко жазган. Теңир мага ошол учурда ушул мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү силерге үйрөтүүнү буйруду. Аларды өзүңөр барып ээлеп ала турган жерде аткарышыңар керек. Хорепте Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн күнү анын бейнесин көрбөгөнүңөр эсиңерден чыкпасын. Бузуктук кылып, балбалдарды, эркектин же аялдын түспөлүндөгү жалган кудайларды, жер үстүндө жашаган кандайдыр бир жаныбардын, асман астында учкан кандайдыр бир канаттуунун, жерде сойлоп жүрүүчү кандайдыр бир сойлоочу жаныбардын, жерден төмөн жаткан суулардагы кандайдыр бир балыктын түспөлүн жасабагыла. Асманды карап, күндү, айды, жылдыздарды жана асман кошуунун көрүп, аларга азгырылып, таазим кылып кызмат кылба. Анткени Кудай Теңириң аларды жер үстүндө жашаган бардык элдер үчүн жараткан. Силерди болсо Теңир өзүнүн эли кылып алыш үчүн темир эритүүчү мештен Мисирден алып чыкканын өзүңөр көрүп турасыңар. Теңир силердин айыңардан мага каарданып, мени Иордандын аркы өзүнө өткөрбөйм деп убада бергендиктен, мен эми Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан жер соорусуна кирбейм. Мен эми Иордандан ары өтпөй, ушул жерде өлөм. Силер болсо андан ары өтүп, ошол жер соорусун ээлейсиңер. Кудай Теңириңердин силер менен түзгөн келишимин унутуп, Кудай Теңириңер буйругандай бир нерсенин түспөлүндөгү жалган кудай жасагандан сак болгула. Анткени Кудай Теңириң жалмап салуучу от, кызганчаак кудай. Балалуу, неберелүү болуп, жер үстүндө узак жашап калганда, бузуктук кылып, бир нерсенин түспөлүн кудай кылып алып, Кудай Теңириңердин алдында ушундай кыянатты кылып, аны каардансаңар, анда силерге асман менен жерди күбө кылып айтып коеюн. Иордандан өтүп мураска ала турган жериңерден көп узабай айрыласыңар. Ал жерде көпкө турбайсыңар, кырыласыңар. Теңир силерди башка элдердин арасына таратып жиберет. Теңир силерди алып барган элдердин арасында азыңар гана каласыңар. Ал жерде адамдардын колу менен жасалган, көрбөгөн, укпаган, тамак жебеген, жыт сезбеген, жыгачтан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласыңар. Бирок сен ал жерде Кудай Теңириңди издесең, аны табасың. Эгерде аны чын жүрөгүңдөн, жан дилиң менен издей турган болсоң, анда табасың. Башыңа мүшкүл түшкөндө, айтылгандардын баары башыңа түшкөндө, акыркы күндөрдө Кудай Теңириңе кайрылып, ага моюн сунасың. Кудай Теңириң боорукер кудай. Ал сени таштабайт да өлтүрбөйт. Ал сенин ата-бабаларың менен түзгөн, анты менен бекемдеген келишимин унутпайт. Кудай адамды жараткан күндөн тартып, сенин убагыңа чейинки байыркы мезгилдер жөнүндө сура. Асмандын бир четинен экинчи четине чейин сура. Ушундай улуу иш болду беле, же ушундай ишти бирөө укту беле? От ичинен сүйлөгөн Кудайдын үнүн сендей болуп угуп тирүү калган эл барбы? Же болбосо өзүңөр көргөндөй, силерди Мисирден жазалары
жышаандары, кереметтери, согуштары, күчтүү колу, зор коркунуч менен алып чыккан Кудай Теңириңерге окшоп, кайсы элдин Кудайы өзүнүн элин башка элдин арасынан алып чыкты эле. Теңир гана Кудай экенин жана андан башка Кудай жок экенин билишиң үчүн сага ушуларды көрсөттү. Сени үйрөтүш үчүн асмандан үнүн угузду, жерде өзүнүн улуу отун көрсөттү. Сен анын үнүн от ичинен уктуң. Ал сенин ата-бабаларыңарды сүйгөндүктөн, алардын кийинки укум тукумун силерди тандап алып, өзүнүн улуу күчү менен Мисирден өзү алып чыкты. Азыр көрүп турганыңдай, сенден көп, сенден күчтүү элди сенин алдыңан кууп чыгып, сени ал жерге алып барып, алардын жерин сага энчилеп берген. Ошондуктан азыр Теңир гана Кудай экенин, жогорку асманда, төмөнкү жер бетинде андан бөлөк Кудай жок экенин билип, көңүлүңө түйүп ал. Кудай Теңириң түбөлүккө берип жаткан жерде көпкө жашашың үчүн, сага да сенден кийинки балдарыңа да жакшы болуш үчүн азыр мен сага берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын бек сакта. Ошондо Муса Иордандын берки өйүзүндө күн чыгыш тарапта жайгашкан 3 шаарды бөлүп койду. Ал шаарларга өз жакынын мурун кас болбой туруп, кокустан өлтүрүп алган киши качып барбасын. Ал төмөнкү шаарлардын бирине качып барып, тирүү калсын. Рубейн уруусу жашаган түздүктөгү Бетсер шаары, Гад уруусу жашаган Гилат тоосундагы Рамот шаары, Менаше уруусу жашаган Башандагы Голан шаары. Мусанын Исраил уулдарына берген мыйзамы ушул. Исраил уулдары Мисирден чыккандан кийин Мусанын аларга берген буйруктары, мыйзамдары, көрсөтмөлөрү ушулар. Буларды Муса Мисирден чыккандан кийин Иордандын берки өйүзүндөгү Бейт-Пейордун каршысындагы өрөөндө Исраил уулдары менен бирге Кешпондо жашаган Аморлук Сихондун жерин басып алгандан кийин айткан. Ошентип алар Иордандын берки өйүзүндөгү күн чыгыш тарапта жайгашкан Аморлуктардын 2 падышасынын, Кешпон падышасы Сихондун жана Башан падышасы Огдун жерлерин, Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден Хермон деп аталган Сион тоосуна чейинки жерлерди, Иордандын берки өйүзүндөгү чыгышты карай кеткен түздүктү Пизги тоосунун этегинде жаткан деңизге чейин ээлеп алышты. 85 забур. Теңир мага кулак сал, мен ук, анткени мен жардымын жана алсызмын. Жанымды сактап кал, анткени мен сенин алдыңда коркуп турам. Кудайым, сага үмүт кылган кулуңду куткар. Мага ырайым кыл, Теңирим, анткени мен сага күн сайын кайрылам. Өз кулуңа кубаныч бер, анткени мен өзүмдүн жанымды сага тартуулайм. Анткени сен, Теңирим, ырайымдуусуң жана боорукерсиң. Сени чакыргандардын баарына көп жолу ырайым кыласың. Мен сыйынуумду ук, Теңир. Менин жалынганыма кулак сал. Кайгыга баткан күнү сени чакырам, анткени сен мени угасың. Кудайлардын арасында сендей жок, Теңирим. Сенин иштериңдей иш жок. Сен жараткан элдердин баары келип, сенин алдыңда таазим кылышат, Теңирим. Сенин ысымыңды даңкташат. Анткени сен улуусуң, кереметтерди жасайсың. Сен жалгыз Кудайсың. Мени өз жолуңа сал, Теңирим. Ошондо мен сенин чындыгың менен жүрөм. Сенин ысымыңдан коркуп туруш үчүн жүрөгүмдү бекемде. Сени чын жүрөгүмдөн мактайм, Теңирим. Сенин ысымыңды түбөлүккө даңктайм. Анткени сенин мага болгон ырайымың чоң. Сен менин жанымды тозоктун түпкүрүнөн куткарып алдың. Кудайым, текебирлер мага каршы чыгышты. Козголоңчулар тобу менен жанымды издеп жүрөт. Алар сени эстерине алышпайт. Бирок сен, Теңирим, Кудайым, кең пейилсиң, боорукерсиң, абдан сабырдуусуң, абдан ырайымдуусуң, адилеттүүсүң. Мага назарыңды сал, мага ырайым кыл. Өз кулуңа өз күчүңдү бер, өз күңүңдүн уулун куткар. Мага ырайым кылганыңа белги бер. Мени жек көргөндөр көрүп, уятка калышсын. Анткени сен, Теңирим, мага жардам бердиң. Мени соороттуң. 86 забур. Корактын уулдарынын забуру. Иерусалимдин негизи ыйык тоолордо. Теңир Сион дарбазаларын Жакыптын башка бардык шаарларынан жакшы көрөт. Кудайдын шаары, сен жөнүндө жакшы сөздөр айтылып жатат. Мени билген Раап жана Бабыл жөнүндө эскерте кетейин. Пелештиликтер, Тирликтер, Эфиопиялыктар бул адам ошол шаарда төрөлгөн дешет. Сион жөнүндө болсо, бул шаарда мындай адам төрөлгөн, аны эң жогорку өзү бекемдеген дешет. Теңир элдерди каттаганда бул шаарда мындай адам төрөлгөн деп жазат. Ырдагандар да, күү аспапта ойногондор да, менин бардык башаттарым сенде дешет. 32 бөлүм. Мына,
Падыша акыйкаттык менен падышачылык кылат. Төрөлөр мыйзам боюнча башкарышат. Алардын ар бири шамалдан коргоочу коргонучтай, жаан чачындан калкалоочу калканычтай, чөлдөгү суу булагындай, какшыган жердеги бийик асканын көлөкөсүндөй болот. Көрүп тургандардын көздөрү жумулбайт, угуп тургандардын кулактары угат. Жеңил ойлуулардын жүрөгү ой жүгүртө ала тургандай болот. Кекештер таптак сүйлөшөт. Акылсыздарды урматтуу деп атабай калышат. Кара ниет адамды чынчыл деп айтпай калышат. Анткени акылсыз акылсыздыкты сүйлөйт, анын жүрөгү мыйзамсыздык жөнүндө ойлойт, эки жүздүүлүк менен иш кылат, теңирге акарат келтирет, ачканы нанынан ажыратат, суусагандын суусун тартып алат. Кара ниет адамдын иштери да өлүмгө алып баруучу иштер. Ал кедейдики туура болгонуна карабастан, аны жалган сөздөр менен өлтүрүүнүн жолун ойлойт. Ал эми чынчыл адам чындык жөнүндө ойлойт жана чындыкта бекем турат. Камырабаган аялдар тургула, менин үнүмдү уккула, бейкам жаткан кыздар менин сөздөрүмө кулак түргүлө. Бир жыл бир нече күн өткөндөн кийин үрөйүңөр учат. Камырабагандар, анткени жүзүм жыйноо болбойт, түшүм жыйноо мезгили келбейт. Титирегиле, камырабагандар, корккула, бейгам жаткандар, кийимиңерди чечкиле, зумбал кийгиле, белиңерди буугула. Сонун талаалар жөнүндө, мөмөлүү жүзүм сабагы жөнүндө кайгырып, көкүрөгүңөрдү койгулайсыңар. Кубанычка баткан шаардагы көңүл ачуучу бардык үйлөрдү тикенек отоо чөп баскандай, менин элимдин жерин да тикенек отоо чөп басат. Анткени ак сарайларды таштап кетишет. Шаңдуу шаар ээн калат. Чеп менен мунара түбөлүккө үңкүр ордуна кызмат кылат. Жапайы эшектер менен жайылып жүргөн малга баш паана болот. Бизге жогорудан рух төгүлгөнгө чейин, чөл бакка айланганга чейин, бакты токой деп эсептешкенге чейин ошондой болот. Ошондо бул чөлгө акыйкаттык орнойт. Берекелүү, түшүмдүү жерде адилеттик өкүм сүрөт. Акыйкаттыктын иши тынчтык болот. Адилеттиктин жемиши бейпилдик жана түбөлүк коопсуздук болот. Ошондо менин элим бейпил жерде, коопсуз айыл кыштактарда, тынч турак жайларда жашайт. Токойго мөндүр жайт, шаар өрөөнгө түшөт. Суулардын жээгине эгин эккендер, ал жерге өгүзү менен эшегин жибергендер, силер бактылуусуңар. Экинчи бөлүм. Эфестеги жыйындын периштесине мындай деп жаз. Оң колунда 7 жылдыз кармап турган жана 7 алтын шамдалдын арасында басып жүргөн теңир мындай дейт. Мен сенин иштериңди, эмгегиңди, чыдамкайлыгыңды, бузулгандарга чыдай албастыгыңды, элчи эмес болушса да өздөрүн элчибиз деп эсептегендерди сынап көрүп, алардын жалганчы экенин аныктаганыңды билем. Сен көп нерсени башыңдан өткөрдүң. Сенде чыдамкайлык бар. Менин ысымым үчүн иштедиң, чарчаган жоксуң. Бирок менин сага айта турган бир нааразычылыгым бар. Сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң. Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кыл да, мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер. Эгерде андай кылбасаң, тобо кылбасаң, анда мен сага жакын арада келем да, шамдалыңды ордунан алып таштайм. Бирок сенин Николайдын окутуусун, жолдоочулардын иштерин жек көргөнүң жакшы. Алардын иштерин мен да жек көрөм. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Жеңген адамга Кудайдын бейишинин ортосундагы өмүр дарагынын жемишинен даам таттырам. Смирнадагы жыйындын периштесине мындай деп жаз. Өлүп кайра тирилген, биринчи жана акыркы мындай дейт. Мен сенин иштериңди, тарткан азаптарыңды жана жакырдыгыңды билем. Бирок сен байсың. Өздөрүн жүйүтпүз деп эсептеп жүргөндөрдөн жаман сөздөрдү укканыңды билем. Бирок алар жүйүттөр эмес, шайтанга таандык адамдардын тобу. Башыңдан өтө турган кыйынчылыктардан коркпо. Сыналышыңар үчүн шайтан силердин араңардан кээ бирөөлөрүңөрдү зынданга салат. 10 күн кыйналасыңар. Өмүрүңдүн акырына чейин ишенимдүү бол, ошондо мен сага өмүр таажысын берем. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Жеңген адам экинчи өлүмдөн зыян тартпайт. Пергамдагы жыйындын периштесине мындай деп жаз. Экимиздүү кылычы бар теңир мындай дейт. Сенин иштериңди билем. Сен шайтандын тактысы турган жерде жашайсың. Менин ысымымды бек тутуп жүрөсүң. Менин ишенимдүү күбөм Антипа силердин араңарда. Шайтан жашаган жерде өлтүрүлгөн күндөрдө да мага болгон ишенимиңден баш тарткан жоксуң. Бирок менин сага айта турган бир аз нааразычылыгым бар. Сенде Биламдын окутуусун жолдогондор бар. Ошол Билам Балакты Исраил уулдарын азгырууга, аларды буркандарга чалынган курмандыктан жегенге, бузуктук кылууга үйрөткөн.
Ошондой эле сенде Николайдын окутуусун жолдогондор бар. Мен ал окутууну жек көрөм. Тобогул, эгерде антпесең мен сага жакында келип, ошол окутууну жолдогондорго каршы оозумдагы кылыч менен согушам. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Жеңген адамга жашыруун маннадан даам таттырам жана ага бир ак таш берем. Ал таштын бетинде жаңы ысым жазылуу болот. Алган адамдан башка эч ким ал ысымды билбейт. Тиатирадагы жыйындын периштесине мындай деп жаз: көздөрү оттун жалындай күйүп турган, буттары жездей жаркырап турган Кудайдын уулу мындай дейт: сенин иштериңди да, сүйүүңдү да, ишенимиңди да, кызматыңды да, чыдамкайлыгыңды да, кийинки иштериң мурунку иштериңден көп экенин да билем. Бирок менин сага айта турган бир аз нааразычылыгым бар. Сен өзүң пайгамбар эсептеген Изабель деген аялдын менин кулдарымды бузуктук кылууга, буркандарга чалынган курмандыктан жегенге үйрөтүүсүнө, адаштыруусуна жол берип жатасың. Мен ал аялга бузуктук үчүн тобо кылууга убакыт бергем. Бирок ал тобо кылгысы келген жок. Ошондуктан мен аны оорутуп төшөккө жаткырам. Эгерде өздөрүнүн иштери үчүн өкүнүп тобо кылышпаса, анда аны менен бирге бузуктук кылгандарды оор кайгыга салам. Анын балдарын өлтүрөм. Ошондо жыйындардын баары менин адамдын ички дүйнөсүн жана жүрөгүн сыноочу экенимди билишет. Ар бириңерге иштериңерге жараша тиешиңерди берем. Ал эми силерге бул окутууну жолдобогон жана шайтандын терең сырлары деп аталган нерселерди билбеген Тиатиранын калган тургундарына мындай демекчимин: мен силердин башыңарга башка кыйынчылык салбайм. Эмнеңер бар болсо, ошону гана мен келгенче бекем кармап тургула. Ким жеңип чыгып, менин иштеримди аягына чейин аткарса, өзүмдүн атамдан бийлик алганымдай эле аны бутпарастардын үстүнөн бийликке коем. Ал аларды темир таяк менен кайтарат. Алар чопо идиш талкалангандай талкаланышат. Ага таң жылдызын берем. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун.